Кыргыз Республикасында 2016 жылдан баштап башталгыч атайын орто кесиптик, анан жогорку кесиптик билим берүү багыттары боюнча окуу жайлары көз карандысыз аккредитациядан өтүү милдети турат да. Ошонун эң алгачкы этабында биз мына Кыргыз Өзбек университетинин алдындагы Кыргыз Өзбек кесиптик лицейин аккредитациядан өткөрүп, бүгүн кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Бул лицейдин тарыхына эгер кайрыла турган болсок, бул Ош шаарындагы номер 11 мурдагы кесиптик окуу жай болгон, кесиптик билим берүүчү окуу жай болгон. 1998 жылы Кыргыз Өзбек университетинин карамагына өткөн окуу жай да. Мына ошол күндөн бери бардык Кыргызстандагы атайын орто кесиптик билим берүүчү кесиптик окуу жайлары мамлекет тарабынан толук кандуу каржыланган болсо, бул кесиптик окуу жай бизде жападан жалгыз окуу жайда өзүн өзү каржылап келе жаткан окуу жайы. Ушул күндө биз мына 6 ай убагында көз карандысыз аккредитациядан өтүү үчүн тиешелүү документтерди даярдап, өзүнүн процедурасы боюнча даярдык иштерин көрүп, кечээ апрель айынын акырында, өткөн жуманын аягында мына көз карандысыз аккредитация уюмуна заявканы бердик. Ал заявкага ылайык атайын түзүлгөн эксперт келип, өздөрүнүн ишин жүргүзүшүп, жакшы оң корутундусун берип кетти. Бул жалпы жамаат үчүн, биз үчүн, бардыгыбыз үчүн аябай кубанычтуу окуя болду. Бул албетте жөнүнөн болуп калган жок. Ошого ылайык даярдык иштери жүрдү. Кесиптик лицейибиздин базасында ошол жерде эмгектенген жалпы окутуучулар жамааты чет элдик гранттарды утуп алып, ал жерде материалдык техникалык базаларды чыңдаганга чоң мүмкүнчүлүктөр жаралды. Айрыкча мына холодильникти оңдоо боюнча, муздаткычтарды оңдоо боюнча бир проектке катышты эле чоң суммадагы каражаттагы бир оборудованияларды, жабдууларды утуп келип, азыр бир чоң классыбызды жабдыганга мүмкүнчүлүктөр жаралды. Андан сырткары университеттин өзүнүн ички каражаттарынын эсебинен кесиптик лицейдин студенттери заман талабына ылайык билим алуу максатында, билимди берүү максатында ошолорго бир 4 багыт боюнча окуучуларды, студенттерди даярдап чыгарат. Ошол багыттар боюнча тиешелүү жабдууларды алып жабдыдык да. Анан эң негизгиси ушул окуп жаткан студенттерибиз ушунчалык окууну тандап келгенде эле өздөрүнүн ар жагында кызыгуулары чоң болот. Ошол жерден эртең бир нерсе үйрөнүп чыгып кетсем деп мына тигүүчүлүктү, ширетүүчүлүк, анан чач тараштык, жанагы бычмачылык деп коебуз. Мына ушул багыттарда келип кыска мөөнөттө өздөрү кесиптин бир конкреттүү кесиптин ээси болуп чыгып, эл чарбасынын бардык багыттарында иштеп, нандарын таап жеп атышат да. Ошол даярдап чыгарган студенттерибиз жерлерде өзүнүн толук кандуу ишке жөндөмдүү болуп, биздин окуу жайды бүтүп чыккандан кийин жөндөмдүү болуп чыккандыгын коомчулук көрүп тургандыгы дагы ошол жердеги биздин окуу жайдын өсүшүнө, жашашына шарттарды жаратып берип жатат деп ойлойм. Ал эми ал шарттарды жаратып берип аткан албетте университеттин жалпы жамааты, анын ичинде кесиптик лицейдин жамааты ынтымакчылык менен, жогорку профессионалдуулук менен, чоң тажрыйбага ээ болгон окутуучуларыбыздын, мастерлерибиздин, устаттарыбыздын иштеп турушу ушундай чоң жыйынтыктарды берди. Бул Кыргызстандын тарыхында кесиптик лицейлер боюнча эң алгачкы пионер деп айтсам болот, биринчи Кыргызстандын тарыхындагы көз карандысыз аккредитациядан өтүп, сертификатка ээ болгон жападан жалгыз пока окуу жайы. Биз муну менен сыймыктанышыбыз керек.